Бул конституция ачык айтышыбыз керек, бул ыйык Куран эмес, өзгөрүүгө дайым дуушар болот. Мезгилдин чакырыктары башка, талаптары башка. Маселе кайсы багытта өзгөрүп атат? Бул өзүнчө сөз. Анткени эң өкүнүчтүүсү, эң коркунучтуусу биздин баш мыйзам көбүнчө ошол бир саясий топтун, саясий кызыкчылыктын эркине, каалоосуна жараша өзгөрүп келди. Бул да чындык. Мына акыркы жолку өзгөртүүнү айта турган болсок, мына 2 жыл мурун өзгөрүүдө Кыргызстанга ачык, кыргыз элине талкуу менен айттык. Мынакей, бүгүнкү баш мыйзам ушундай болуш керек. Бул учурдун талабы. Бул жерде эң негизги өзгөрүү, өзүңүздөр билесиздер, дайыма саясий жагы гана өзгөрүп келген. Ошол эле биздин беренелер, көпчүлүк беренелер өзгөргөн жок. Ошол 5